эмне үчүн мына ушул академия Данышмандар үйүндө биз сабак баштап атабыз, болбосо 3 жыл токтоп калды эле. Раматылык Чубак устазыбыз, Аллах мээримин алсын, о дүйнөгө коштошуп, сапар алып, бул дүйнө менен коштошконуна 3 жылдын жүзү болуп атат. Анткени мунун 2 себеби бар. Биринчи, ата дүйнө салса, бул жашоодон үзүлсө, аркасындагы туяк балдарына байлыгы, башкасы мурас калат. А бирок аалым адам бул дүйнөдөн өтсө, окуучуларына, шакирттерине илими мурас калат. Биз айта албайбыз, биз устаз калтырып кеткен окуучулардын ичинде эң татыктуусу деп айта албайбыз. Жок. Биз эң алсызбыз. Бул жөнөкөйлүктүн сөзү эмес. Устаздын менден дагы чоң күчтүү шакирттери бар. Ошол эле Белек Дамылда, Тургуналы Дамылда жана ата албаган көп шакирттери бар. Кудайым ошолордон ыраазы болгон болсун. Аалымдан мурас калса, албек алына жараша дегендей, алыбызга анча-мынча бир аз билгенибизге жараша устаздын аманат көчүн улайлы деген максат бул биринчи себеп болду. Андан да зарыл экинчи себеби, жакын арада ушу Египеттен келерден алдын Раматылык Чубак устаз түшүбүзгө кирип калды. Шариятта албетте түштөн жалпы өкүм алынбайт. Усулу фик деп коет, могул фик шарият алына турган каталог негизги эреже илимдер бар да. Ошолордон каймак сүт алып, анан бияка сары май болуп чыгат. Ошо негизги илимдер да усулу фикта. Вал илхаму лейса бихуджа деп келет. Адамдын түш көргөнү бул илхамдын бир түрү болот. Илхам деген кыргызча эле сөз, Кудайдын бир көкүрөккө салган жакшы ой. Ал эскертүү үчүн болот, адашып баратса, бир капилеттик уйкусунан ойгонуу үчүн болот, багытын жазып жоготуп койсо ошону табуу үчүн болот. Мындай көбүнчө Кудайдан, периштеден келген деген ал жакшы эле илхам. Шайтандан, жинден келип аткан жок. Ошол илхам жалпы адамга өкүм катары беките албайбыз, бирок жеке адам өзүнө мындай бир башпаанек кылып жакшылык катары пайдаланса болот да. Түшкө кирип калды, устаз кирип, ушул академия жарым жарты урап калгандай, мечит эскирип калгандай, китептер чачылып калгандай. Албетте бул түз маанидей албайбыз, анткени Айбек шейхибиз, инибиз, устазабыз, Алла ыраазы болсун, мыкты кармап келатышат. Бул жерде ошо өтмө мааниде, балким ошол илим уланса деген мааниде, чоң аалымдарга жоорутсам, ошол илим уланыш керек, ошол жайда дегендей бир жооруп беришти. Татыксыз элек, бирок ошол күн келип жетти, Кудайга шүгүр. Ошол айтыла турган ушул 2 себеби бар. Анан албетте Раматылык Чубак устазыбыз бардыгыбыздын элесибизде, жаркын элеси сакталып калган. Аалымдын өзү өтсө дагы сөзү өлбөйт дейт. Көңүл бурсаңыз, мен устазды өтсө деп айттым, өлсө деген жокмун. Анткени устаздын элеси, сөзү бардыгы бизде тирүү. Аалымдын, Чубак устаздын өзү өтсө дагы сөз өлгөн жок да. Элдин арасында аралап тирүү жүргөндөй эле. Канча деген адамдар чыгып калат, намазга дагы деле чыгына албай аттым эле, ушул арактан кутула албай жаттым эле, түшүмө Раматылык Чубак устаз кирип ушундай насаатын айтты, дааватын кылды, ак сөзүн айтты, кадимкидей таасирлендим деп, дагы деле устаздын жакшылыктарын Кудайым таратып атат да. Устаз биздин элесибизде, устаз биздин жүрөгүбүздө. Ошон үчүн бул чепкен, көбүңүздөр билесиздер, кээ бир адамдар кабары жок, Чубак устаздын чепкени. Бир бурадар, бир тууганыбыз ушуну алып сурап үй бүлөсүнөн кыскартып, анан мейли сиз кийиңиз деп былтырдан уруксат берди. Ага да Аллахым ыраазы болсун ал кишиге. Үстүбүздө Чубак устаздын чепкени бар. Андан да зарылыраагы көкүрөктө Чубак устаз берген таалим тарбиясы бар да. Аз дагы болсо ошону таратууга Кудайым насип кылсын.